6 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы учурдун саны 69, бардыгы 216 учур. Жаңы катталгандардын бардыгы обсервацияда болгон адамдардан аныкталды. Алардын ичинен Жалпы облусунда 80, Ошол облусунда 94, Бишкек шаарында 25, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 5, Чүйдө 5, Ысык-Көл облусунда 3. Ошол эле учурда өлкөдө коронавируска кабылган 33 адам сакайганын брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдикаримов билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандан кийин айыккандардын саны 42 адамга жетти. Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 2 адам көз жумду. Маалым болгондой, COVID-19 инфекциясынан көз жумган 2 адам Ошол облусунда катталды. Бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирустан жалпы 4 адам каза тапты. Министрдин айтымында алар экөө тең ооруканада стационардык дарыланууда болчу жана абалын доктурлар оор деп мүнөздөп жатышкан. Дагы 5 бейтаптын абалы оор экени айтылды. 6 апрелге караган түнү Кыргызстандын аймагында коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин эскертүүлөргө карабай бузган 78 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда алардын 66-сы Бишкек шаарында, Ош шаары боюнча 2, Жалпы шаары боюнча 6, Сузак районунда 2 жана Кара Суу районунда 2 адам. Баары тең милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ноокат районунда коменданттык саат талаптарын бузгандар катталган жок. Жалпысынан алганда 25 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 1944 адам кармалып, коменданттык сааттын аякташы менен кое берилген. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал режими жарыяланган. Ички иштер министрлиги Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй, Жалпы, Баткен, Нарын, Талас, Ысык-Көл Ош облустарында обсервация борборлорун милиция кызматкерлери кайтарып жатканын билдирди. ИИМ обсервация борборлорунда кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери толугу менен санитардык, карантиндик жана эпидемиологиялык эрежелерди сактап, коргонуучу атайын кийимдер, санитардык каражаттар менен жабдылганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, күзөттөгү кызматкерлер обсервацияда жаткандар менен эч кандай байланышпайт. Күзөттөгү кызматкерлердин кезеги бүткөндөн кийин дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүшөт. Өлкөдө обсервацияда 1554 киши жатат. Ошондой эле республика аймагындагы посттордо турган милицияларда эпидемиологиялык эрежелерди сактап жатышканын билдирди. Оштун Кара Суу районунда кечээ жааган жаандан улам арыктан суу ашып, короолорду каптады. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Түнкү саат 11 чамасында арыктан суу ашып, Фуркат айылынын Зулпуев көчөсүндөгү турак үйлөрдүн жер төлөөлөрүнө жана короолорун суу каптаган. Тазалоо иштерине Кара Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тартылган. Жеринде куткаруучулар сууну сордуруу иштерин жүргүзүшкөн. Учурда жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иш чараларын жүргүзүүдө. Кой таш окуясында башынан жаракат алган Самат Курманкулов Москвадагы ооруканадан чыгарылды. Себеби ал дарыланган жатакана клиникалык коронавирус жуктуруп алгандар үчүн обсервация болуп түзүлөт. Белгилүү болгондой, ал ооруканадан өткөн жумада чыккан. Дарылануусун эми Кыргызстанда улантат. Самат Курманкулов бүгүн 6 апрелде Екатеринбургдагы аэропорттон чартердик каттам менен келерин айтты. Андан соң 10 күндүк обсервацияда жатат. Курманкуловдун абалы бүгүнкү күндө канааттандырарлык. Эске салсак, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов 2019 жылы 7 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында башына таш тийген. Ага 2 жолу операция жасалып, 12 августта Москвадагы ооруканага алып кетишкен. Учурда өз алдынча сүйүлөп жана басып калды.